Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Азыркы учурда көпчүлүгүбүздүн жашообузда айрылгыс бир бөлүк айланган соц тармак жана анын сиз менен биздин дүйнө акыретибизге тийгизген пайда зыян жөнүндө кыскача айта кетейин. Анткени акыркы учурларда бардыгыбыз көрүп отурабыз, соц тармактын көпчүлүккө тийгизген таасири зор экендигин. Кандай эле соц тармактын мыйзам алдында чектөөсү жана жоопкерчилиги болгондой эле Аллах Тааланын шариятынын астында дагы жоопкерчилиги өтө чоң. Анткени сен жөнөткөн SMS кат, сен аны WhatsApp аркылуу же Facebook аркылуу жөнөткөнсүң. Аллах Таала ошол жөнөткөн нерсеңе кабулият салып, элдин арасында көөлөмдү жайылып кете турган болсо, мүмкүн ошол катың сени бийиктиктердин бийигине көтөрүп, сен күтпөгөн, сен ойлобогон, чоң түгөнбөгөн жакшылыктарды, соопторду жыйнап келеттир. Бул пайгамбарыбыздын сөзү менен бекемделет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткан: "Иннар раджула ла ятакалламу бил калма мир ридваниллахи алейх, ярqa бихи иля а'ла иллиин." Чындыгында адам ага Аллах Таала разы боло турган бир сөздү сүйлөйт. Ал сөздүн себебинен бийиктиктердин бийигине, жаннаттагы эң бийик орундарга көтөрүлөт. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلْمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَأْلًا تَهْوِي بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ 70 خَرِيفًا. Жана ошондой эле адам сүйлөгөн сөзүнө маани бербестен, ага Аллах Тааланын каары келе турган бир сөздү сүйлөйт. Ал сөздүн себебинен тозокко 70 жыл тереңдикке кулайт. Жана дагы бир риwayatта төмөндөрдүн төмөнүнө чөт деп келген. Андыктан менин сага айтарым, мүмкүнчүлүктү пайдаланып калалы. Биз тездиктин заманындабыз. Телефонуңа кандай гана SMS кат келбесин, анын ичинде жакшылык, вааз насаат, чындык, акыйкат, элдерди жакшылыкка баштоо болгон. Анда ниетиңди түздө дагы Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жайылт. Ал эми мунун тескерисинче, сага келген SMS каттын ичинде чагымчылдык, ушак айың, элдерди бөлүп жаруу, бузукулук, бирөөнүн айыбын ачуу, провокация боло турган болсо, анда сен эсиңе кел жана андан сактан. Анда сен эсиңе кел жана аны таркатуудан сактан. Себеби сен аны күлүш үчүн, же болбосо кандайдыр бир максатыңды ишке ашырыш үчүн көпчүлүккө жайылсаң, ошол катын кайсыл адамга жетпесин, ошол адамдын күнөөсү сенин күнөө таразаңдын күнөө жагын толтура берет. Эми сен ойлонуп көрчү. Сенин катын Кыргызстан боюнча жайылып кетсе, миллиондогон адамдардын күнөөсү сенин таразаңдын күнөө тарабын толтурат. Эмне үчүн сен өзүңдү чөктүрөсүң? Эмне үчүн сен өзүңдүн нафсиңди, өзүңдүн келечегиңди курманчылыкка чалып жатасың? Эмне үчүн сен өзүңө Аллах Тааланын каарын тездетип жатасың? Эсиңе кел. Аллах Таалага ант, биз бул нерсени көтөрүүгө кудуретибиз жетпейт. Азыркы заманда саламаттуулукту, тазалыкты, кечиримди жана мээримдүүлүктү тилешибиз керек. Анткени биз Аллах Тааланын акысын ада кылууда кемчиликтүүбүз. Жакшылыкты ачуучу, жамандыкты жабуучу бололу. Жашооңдо ушул нерсени эреже кылып ал. Досторуңдун кимиси менен болбосун, Аллах Тааланын каарын келтирген нерседе топтолбо. Ал нерсе, ошол SMS кат канчалык кызыктуу болбосун, канчалык күлкүмүштүү болбосун, сен аны жайылтпа. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ман илтамаса ридан наси би сахатиллахи, сахиталлаху алейхи ва асқата алейхин нас." Айша энебизден риwayat кылган хадистин маанисинде пайгамбарыбыз айтат: кимде ким элдин ыраазылыгын, Аллах Тааланын каарын келтирген нерсе менен издей турган болсо, Аллах Таала ага каарланат жана элди дагы ага каарлантып коет деген. Качан сага өлүм периштеси келип, өлүм көз ирмемдери башыңа түшкөн учурда, ошол сен күлдүрөм деген досторуң, сен SMS-териңди жайылткан Facebook, WhatsApp'тагы группаларың сага эч кандай жардам бере албайт.
сен Аллах Тааланын астына жападан жалгыз барасың. Ал жака барганда Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Фамен я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва мен я'мал мисқала зарратин шарран яра." Кимде-ким кыпынчалык жакшылык кыла турган болсо, аны сөзсүз көрөт. Жана ошондой эле кимде-ким кыпынчалык жамандык кыла турган болсо, аны дагы сөзсүз көрөт. Эми ал жака баргандагы эң чоң кайгы ошол сен жөнөткөн SMS кат тура берет. Сен өлүп кабырыңа көмүлгөнсүң. Ал эми сенин катың болсо элдердин арасында айланып жүрөт. Ойлонуп көр. Сен жөнөткөн кат өлбөйт. Ал элдердин ортосунда айланып, сенин күнөө табагыңды толтура берет. Ал эми сен жөнөткөн SMS кат жакшылык боло турган болсо, элдерди жакшылыкка баштоо боло турган болсо, акыйкат, чындык боло турган болсо, анда ошол катыңан канча адам пайда таппасын, канча адам туура жол таппасын, ошол катыңдын себебинен кайсылган адам жакшы иш кылбасын, жакшылык кылбасын, анын сообунун баары сага жете берет. Анын сообунун баары сенин аркаңан бара берет. Андыктан бир нерсе жайылтаарда, бир нерсени жазаарда, бир нерсени бөлүшөөрдө жакшылап ойлон. Ошол нерсе сенин дүйнө акыретиңе пайда алып келеби, же зыян алып келеби? Аллах Таала айтылган сөздөргө амал кылышлыкка мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум.